Ош шаарында кино боюнча бир да иш чара өтпөйт экен бир жылда. Эми, конечно, Манас деле жакшы режиссер, бирок Руслан Байкенин күчү да бар да бул жактачы. Анын мындайча айтканда ошол колдоосу, көркөм жетекчи болуп аткандан кийин бул сөзсүз түрдө алдында кол тийген да. Ошон үчүн бул кумуш болуп атат. Бейшинин таманында киносу. Азыр бул биринчи орунда турат. Эмес боюнча, акча чогултуу боюнча. Эми элестетсеңиз, казактардын бир фильмде бюджети там 3 миллион доллар, там чоң томирист дегендер 7 миллион доллар. Бизде андай бюджеттүү кино азыр жок. Тартып элек. Мындай эмени көндүрүп коесуңар деп айтып атпайсызбы, Экрем ака? Билбейм, өзү бир киного чакырышкан дейт да. Күндүзгү сменага чакырган дейт. Мен бардым. 5 эле мүнөт дейт. 5 эле мүнөттө тартып монтсем эле столду алып келип отургузду, стол менен сууну берип атат, чай эмне дейт. Анан мен таң калам да дейт. Биз антип тартпайбыз негизи деп. Мамлекет тарабынан 2 жыл болуп калды. Киного, именно маданиятка да эмес, киного акчаны өтө көп бөлүп атат. Тарыхый сериалдар дегенде өзүңүз түшүнүктүү болсо керек. Биздин Турциянын, Өзбекстандын, Казакстандын деген сыяктуу. Бизде дагы ушундай тарыхый сериалдар качан тартылышы мүмкүн? Ошол Түркиядагыдай мейлі акчаны 100 серияга тарткыла деп берсе дагычы, биз тарта албайбыз аны. Биз элементарно аны жазышыбыз керек биринчичи. Бизде андай специалисттер, андай көлөмдө иштеген сүрөтчүлөр, андай көлөмдө иштеген эмелер команда жок. Саламатсыздарбы, кадырман телекөрүүчүлөр? Ош ТВ телеканалында Ош ТВ подкаст берүүсү кезектеги чыгарылышын баштайт. Бул чыгарылышта дагы биздин өзүбүздүн студиябыздын өзгөчө коногу бар. Бул конок ким деп турсаңыздар, сиздерге бат эле тааныштырып өтөйүн. Кино режиссер Жаныш Дадабаев бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Кантип атасыз? Ден соолук жакшы, өзүңөр жакшысыңарбы, иштериңер? Жакшы, рахмат. Негизи бүгүнкү чыгарылышыбызда жалпы кыргыз киносу тууралуу. Ушул тармактагы жаңылыктар болобу, кызыктар болобу, кенен маек курабыз деп турабыз. Буйруса, кыргыз киносу боюнча дагы биздин көрүүчүлөргө, көрөрмандарга сонун маалыматтар берилет деп ишенем бул чыгарылышта. Демек, анда баштасак болот. Сөз башынан болсун, кайсыл жактын кулунусуз? Мен өзүм Жалал Абад облусунун Сусак районуна караштуу Курманбек айыл өкмөтү бар, ошол жакта Калмакырчын деген айыл бар. Ошол жакта төрөлүп эме төрөлбөдүм, чоңойдум да. Мен негизи жанагы метрикамда жазылып турат. Бул жерде Ош шаарында төрөлгөн экен. Ош шаарында төрөлгөн экен. Анан ушул жакта чоңойгом, Жалал Абад облусунда. Кино тарабына кантип келип калдыңыз? Эмне түрткү болду сизге бул тармакта, бул кесипти тандоого? Негизи эле мен кичинемен мындай кинону көп көрчүмүн да. Кино көргөндү жакшы көрчүмүн негизи. Эме деп коет го, киноман деп коет. Анан ушу кинолорду көп көрчүмүн. Анан ошондой болуп убакыттын өтүшү менен ушу Бишкек шаарына барып, мындай фото студияга иштеп калдым. Фото студияда сүрөт тартып, ар кандай жанрда тартчубуз, документке же болбосо көркөм сүрөт тартабыз. Анан ошол жакта жүрүп бир учур келди, баягы тойлордун убагы дегендейчи. Анан ошол монтаж, видео монтажды мындайча айтканда өз алдымча үйрөнүп, ошол той эмесинде иштеп калдык. Той жаатта. Той жаатында болуп, бул баягы мен киного кириш электе окуй элек убакыт болчу, где-то ушу бир
19-20 жашымда эле баштагам да. Аны ошентип жүрүп, кино жаатында адамдар менен таанышып калдым. Анан мен кийин убакыттын өтүшү менен түшүндүм, кино жаатында ошол кезде иштегендердин баардыгы эле, баардыгы болбосо да бир 70-80% ошол тойдон акча таап, жамбагып жүрүшчү экен. Ошолор менен таанышып калам дагы, анан кийин бир азыр деле жүрөт, Азиз Шайлообаев деген оператор бар. Ошол айтып калды. Ушул бир Нуртай Борбиев деген биздин залкар кинооператорубуз. Ошол киши 1 жылдык курс ачып атат, оператордук курс боюнча деп, Кыргыз фильм киностудиясынын базасында деп калды. Анан ошол баланын немесинен айтуусу боюнча барып таанышып, телефон алып, сүйлөшүп, ошентип Нуртай Борбиев менен таанышып, биринчи жолу Кыргыз фильмге ошол жерден 1 жылдык оператордук курска окугам. Ошол киши анан өзү акырында кино тартты, акыркы Тагдыр деген фильмди тартып, ошо Екатеринбургга чейин барып келдик. Анда ассистент болуп иштедим. Анан убакыттын өтүшү менен ошол 2 жылдай ошол киши менен чогуу окуп, иштеп жүрүп, анан ал айтып калды. Сен жогорку билим алып ал. Себеби бул курс деген жогорку билим эмес, сен деген келечекте бул деген баягы туура айткан экен да, бул керек болот сага деп. Ошол киши ушу Бейшеналиева, Бөбүсара Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство университетине алып барып, ушул жерге тапшыр деп, мен негизи оператордукка тапшырайын дегем. Мен башынан өзүм мындай баягы тартып жүрүп, мындай кинооператорго кызыкчумун да. Анан кинооператорго тапшыралы деп барсак эле, ал жакта бөлүнөт да, кафедрага, там кино, кафедра телевидения, анан эмеси драматический эме жак отдельно болуп, театр болуп бөлүнөт. Анан барсак, оператордук баягы эме топ чоголуп калды. Ал кезде азыр деле Бейшеналиева университетинде бир группага 30дай киши болуп кеткен учурлар бар да. Бул бир эле оператордук, режиссердук, актёрдук баарын алсак, эң окумуш студент көп да. Анан оператордук ошо кино оператор деген дагы толуп калды, оператор ТВ да толуп калды. Эмне кылабыз дегенден айтып калды. Сен режиссерга тапшыра бер. Кийинки жылдан же 2 жылдан кийин которулуп аласың деп. Анан ошол жактан барсак, режиссер ТВда толуп калыптыр. Анан эмне кылышты билбей ошол жактан Бейшеналиева университетинин эмесинде коридорунда турсак, эсимде бар, Эмиль Брончиев деген актер бар, тааныш да. Ошол өтүп баратып эле орусча айтып калды. Ты что здесь стоишь? Куда поступил деп элечи. Тааныбайм ал кишини. Вот ушу эмеге тапшырайын дедим эле, деп ушуга айтсам эле. Сен режиссер киного тапшыр. Үстүнө чыксаң экинчи этажда Шамил Жапаров деген. Мындай бир таануу эме белгилүү режиссер деди, бирок мен укпапмын ал аты чага чейин. Анан чыксам чын эле ошол күнү мен келбей калганда өтпөй калмак экен да. Ал себеби дегенде экинчи тур экен уже. Биринчи тур балдар алыныптыр. Анан экинчи турга алып аткан экен, анан ошол жерден кирип тез эле өтүп кеттик. Таң калыштуу, тез эле өтүп кеттик. Мындай бир эме сценарий жаздырды, эме кылды, өтүп кеттик да. Анан кийин ошондон кийин Шамил Жапаровда 5 жыл окуп, операторлукту унутуп, мындайча айтканда режиссер тармагына аттанып, мындайча айтканда операторлукту мындай сознательно кийин жок, мен оператор болбойм деп токтотком да. Себеби режиссуранын мындай эмелери ачылган да, кандай десем бир. Өзүңүздө учкундары ачылган. Ачылып кетти да, ачылып кетти. Кыскасын айтсак ушундай да. Ушинтип келип калды. Кино жаатына деги эле ушинтип келип калдыңыз. Бирок сиз боюнча негизи маалымат алып атканда көптөгөн 20дан ашуун киного режиссерлук кылып, анан монтажер да болуп жүргөндөрүңүздү уктук. Негизи мындай болуп атат. Мен эгер көркөм тасма жагын алып турган болсок, бир сериал тарткам. Сөздөр оюну деген бул мини сериал ошо 5-6. Канча сериядан турат? Мини серия бул 5-6 серия эле болот да. Анан кийин ошол сөздөр оюну деген бир серия тарттым. Бир кыска метраждуу фильм тарттым. Бир эмес, негизи 3-4 бирок ушу мындай айтканда эгер эме болуп атсак, бир мындай айтканда жакшы мүмкүнчүлүк эмеси менен, баягы финансасы менен, команда менен тарткан бирөө болду. Анан дебюттук фильм ушу «Интеллигент» деген фильм болду. Былтыр тартып, быйылкы жылы прокатка чыгып, азыр уже кинотеатрдан алынды. Бир айдай турду. Азыр мындай айтканда көркөм тасма жагынан именно режиссердук иштерим мындай айтканда көп эмес. Бирок биздин ошол Шамил Жапар агайыбыз өзү документалист. Документалдык кинолорго мындай айтканда бизди биринчи курстан салып атып,
ошол бир 20 болбосо дагы бир где-то 8-9 документальный фильм тарттым. Анын ичинде баягы чоң фильмдер да бар. 15 мүнөттүгү бар дегендейчи. Эң узуну ушу 1,5 сааттык фильмим бар. Бирок ал телевидениеге чыкпай калган да. Кыргыз телефильм студиясы бар Бишкек шаарында. Ошол жакта Баткен окуясы деп коет негизи. Бирок азыр ошону Баткен согушу деп айтып башташпадыбы? Баягы 99-2000 жылдары тартылган. Ошол жөнүндө тартканбыз. Сардалга барып тарттык. Бүт Ош, Жалал Абад, Баткен, Бишкектеги ошо болгон жоокерлер менен тартылып, бирок ал кандайдыр бир себептер менен азыркыга чейин ушу КТРге чыкпай калды да. Мүмкүн же бир өтө эле чындыкка жакын болуп кеткенби билбейм, кылып чыкпай калган. Негизи жалпы телекөрүүчүлөргө баса белгилеп айта кетсек болот. Интеллигент кино тасмасын дал ушул режиссер тарткан, андан сырткары Бейшенен таманында деген баарыбызга эле эч бир жаран калбады болуш керек. Биздин эле Кыргызстан эле тим болбостон кошуна мамлекеттер дагы аябай көрүп таң калган кинолордун бири. Ушул киного дагы режиссерлук кылгансыз. Ал боюнча да маалыматыңыз бар. Монтажерлук кылгансыз. Анан негизи бул киного дагы өзгөчө токтолобуз, бирок эми сиз режиссер катары, мисалы үчүн азыркы учурда тамашоо жаатында жүрүп эле анан продакшн студияларды ачып алып, жеке менчик студияларды аркылуу эле мындай жеңил желпи комедиялык кинолорду тартып жүргөн жаштар көбөйдү. Анан буга сиздин көз карашыңыз негизи мааниси жагынан кандай кетип атат, анан кыргыз киносунун деңгээлин түшүрбөй элеби же тескерисинче деңгээлин жогорулатып аткан жокпу? Туура суроо, жакшы суроо болуп атат. Мен ойлоп атам, мен жеке мындай алар менен аралашып деле иштеп жүрөм, ошо КВНщиктерим да жаман деген сөздөн алысмын. Булар өзүнүн, кандай десем, орусча айтканда задача, миссиясын аткарып атышат. Булар мисалы үчүн жанагы биз буга чейин бир-эки айтылып атыкпы, жанагы азыр жашта, ар кайсы возрастта адамдар, окуучулар кинотеатрга көрүп баштады депчи. Булардын бирден бир себеби ошол КВНщиктердин келгенинде. Себеби алар баягы сиз айткан жеңил желпи кино, бунун өзүнүн мындайча айтканда эмеси бар да, максаты бар да. Алар зрительди, баягы элди ошолор алып келди. Бул сөздүн ачыгы да. Себеби баягы жеңил желпи фильмге жаш балдар барат, теме кылат, көңүл ачат. Анысына жакшы маанайда чыккысы келет. Аны ошентип баягы элди алып келген, бул чынында КВНщиктер. Ошолор элди алып келишти. Анан эгерде маани жагын алсак, азыр байкап атсаңыз керек, акыркы убактарда ошол эле баягы жеңил кино тартып жүргөн көпчүлүктөрү жанрларын өзгөртүп атат. Баягы мурун комедия тартып жүргөндөр азыр триллер тартып башташты, детектив тартып башташты, боевик тартып башташты. Анан ошол алар жанрларын өзгөртүп, өзүнө мындайча айтканда усложнение кылып башташты да, баягы жеңил желпиден өздөрү деле тажат окшойт. Анан ошо мисал катары айтсак, ошо Перегонщик деген фильм бар, Макс Жумаевдин Разбой деген фильми бар. Булар баары ошо КВНден чыккан адамдар. Ага чейин бир нече эмелер тартышкан. Дагы Амантур Ормук деген бар. Ал киши менен да иштешип калдык. Ал дагы өзүн сынап, ошо Баша Тунбай деген кинону тарткан. Биз ал жакта мен да ошол сценарист болуп иштеп калдым да. Андан сырткары көп негизичи, аябай эле көп. Мисал катары айта берсек, мына даже азыр жакын эле уксаңыз керек, 46 түн деген кино чыкты. Азыр мындай чыкканда аябай бум болуп атпайбы, наверное, уксаңыз керек. Ошол бала дагы Айбек, фамилиясын таттым, Айбек деген Бектемиров беле. Ал дагы ошо тамашоодон эмеден иштеп жүрүп, акырында бир 3-4 кино тартып көрдү комедия жанрында. Анан келип туруп, бул да жанрын өзгөртүп, мындай изденүү жолу болуп атат да. Анан бул канчалык деңгээлде сиз айткандай элге мааниси пайдалуу эмеспи, мен муну айта албайм. Себеби дегенде муну атайын ошол бизде департаменти бар, Кыргыз кино департаменти бар, Маданият министрлиги бар, Кыргыз тасмасы бар. Бул ошого тийиштүү, алардын түзмө-түз өзүнүн милдети да. Ошону карап, канчалык деңгээлде мындай муну мамлекетке, жалпы эле биздин идеологиябызга дейлиби пайдасы барбы же жокпу, ошолор иштеш керек. Мен как режиссер катары
мындай айтканда кинодо иштеп жүргөн киши катары алар өзүмдүн коллегаларыма мындай жамандай албайм да, сөздүн ачыгычы. Бирок албетте арасынан чындыгында өтө начар кинолор бар. Аларды эми айтпай эле коеюн, бирок действительно бар аларчы. Аларды мындай карап отурсаң баягы же өздөрү акча таппайт, же бир берейин деген ою жок, же болбосо бир кандай десек, мындай эле бир убакыт кетирмей кинолор да. Анан эми баягы суроо болуп калат, эми эмнеге тарттың депчи. Анан баягы бири бирибиз менен сүйлөшкөндө айтып калабыз. Анан баягы элдин азына чыкканда айтпайбыз да, баягы мындайча айтканда профессиональный деп койчу эле, жанагы бири бирибизди колдоп коебуз да. Анда азыр мисалы үчүн кыргыз тасмасы, кыргыз кинолору өнүгүүнүн жолунда. Азыр биз буга чейин билчү элек, ар бир мезгил сайын 2ден 3төн эле кино чыкса, азыр бир мезгилде жок дегенде 10дон ашык кинону көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Кинотеатрларда мисалы үчүн буга салыштырмалуу мен бир 7-8 жыл башта салыштырып кетсем, студент мезгилибизде киного барабыз, жалаң эле жаштар. Анан ошол учурдагы жаңы келген 1, 2 же 3 эле кино болчу. Анан азыркы учурда кинотеатрга барсаң, эми кинонун тизмеси 10дон ашык. Бул кыргыз кинолору. Кыргыз кинолору. Анан бизде билесиз, элибиз кино жаатын аябай колдогон эл. Себеп дегенде, мисалы үчүн бизге чет мамлекеттин кинолору деле ошончо көп келет. Бирок биздикилерди билесиз, өзүбүздүн кинону калтырбай көрүп, Колдошот, аябай. Ажиотаж аябай көп болот деген сыяктуу. Анан ошол эле кинолордун катарында Бейшинин таманында киносу аябай өзгөчө ажиотаж болду. Элдин кабыл алуусу болобу, мындай мааниси жагынан болобу, аябай сонун тартылган кино деп. Бирок ошол эле кинону көпчүлүгү тарабынан мындай угуп калдык, сын пикирлер сыяктуучу. Сын пикир болгон. Эмне үчүн монтажы жакшы кеткен эмес, үндөрдүн айкалыштары, атайын ошончо чет мамлекеттерге чыгып тартылган кино эмне себептен мындай жакшы монтаждалбады деген сыяктуу. Бейшиненде мен бул ойду чын айтсам сизден угуп атам биринчи жолу. Мындай болот да, мен өзүм азыр бул суроого жооп берем, бирок кичине алыстан баштап коелу. Мен өзүм азыр Ош мамлекеттик университетинин жана искусство азыр факультет эле азыр институт болуп калды былтыркы жылдан. Ошол жакка сабак берип атам азыр кино боюнча. Ал жакка ошо киноакадемия деп ачылганына мына быйылкы жылда 8-жыл кетип атат да. Киноакадемиянын ачылган. Анан биз ушу сентябрдан келгенден бери баягы таанышып, коллегалар менен таанышып, иштешип, студент деген сериянын пилоткасын тартты. Ал да Кудай буйрса ушу быйылкы жылга уланталы деп турабыз. Анан мындай, мен биринчи эле баягы кино жаатын иштегенден кийин могу биздин Ош шаарындагы кинотеатрларга барып көрдүм, бир-эки кинолорду көрүп, чыкканда мен сиз айткандай эме болдум, кандай десем, впечатление болдум да. Фильмди барып көрсөң, баягы фильмде тарткандай киночулар жакшы түшүнөт. Атайын өзүнүн форматы бар, чоң форматта. Аны алып барып алып анан боетот, сиз айткан звугун жасатат. Анын баары акча, убакыт. Бирок мен ойлоп койдум, Ош шаарынын кинотеатрына анын баарын жасаштын кереги жок экен да. Себеби кичине кирсең, залдары, жанагы проектерлери начар көргөзөт экен. Эми бул жамандаганда эмес, бул факт да. Азыр барып көрсөк деле болот. Звуктары начар чыгат. Анан сиз айткандай нерсе бул Бейшинин таманда ушундай кинотеатрлардан болуп калышы мүмкүн. Мен кошулам да. Себеби карап отурсаң, көргүң келбей кетет. Изображение слабый, звук начар. Мен билгенден Бейшинин таманда звуку 5.1 деп коет, Dolby'дин немесин жасашкан. Бул деген Кыргызстан эмес, муну Американын любой кинотеатрына барып койсо болот деген сөз да. Аны өзүн жасатыш эле, аны лицензиясын алыш эле аябай кымбат да. Анан кийин бул канчалык деңгээлде монтаж начар болуп калды же техникалык эмеси начар болуп калды деген чындыкка жатат билбейм. Мен айтадыр элем, эгер ушундай сын пикирлер болсо, бул фильмди жакшы мындай кинотеатрда барып туруп көрсөңүздөр, анан кийин дагы бир оюңуздар болсо деген сөз айтылат элем. Азыр мына эмеге деле чыкты ал фильм уже, этный медиага. Жакшы бир домашний эмеде деле көрсө болот да анычы. Бирок ошо кайталап кетейин, ушундай сөздөр эмеден болуп атат. Ал нерсе бул Кыргызстан боюнча проблема да. Мен айтып атканчы, бул ошол эле эмес.
Бул Бишкекке барсаңыз деле Бишкектин баардык кинотеатры жаркыраган эмес. Ичине кирсең талапка жооп бербейт. Талапка жооп бербейт булчу. Ал издеген киночулар ал жакка эмне кылып баягы акча таап аткандан кийин аны күчөтүш керек да. Мен дагы бир нерсе айта кетейин кинотеатр боюнча. Кинотеатрга кирип азыр кышында мен ооруп чыктым да. Сөзүн ачыгы. Отопление жок экен. Мындай чечип койдум эле, байкабай калыпмын, ооруп калдым да. И ошондой эле нерсе башка тармактарда дагы бар. Бул циркке барсаң деле ошол, театрга деле барсаң бул. Ошон үчүн мен айтат элем, бул коомдук жана маданият жай болгондон кийин биз баягы биринчи очередь эмени түзсөк. Ошого келген адам да эс алып, жакшы отуруп, ысык, тепло болуп, анан фильмдин баягы эмесине жараша звуктар эме болсо, мен айтат элем, бул кыска метраждуу фильм болсо дагы бул жакшы эме менен чыгат эле да. Бизде ошол нерселер Кыргызстан боюнча бул проблема болуп атат. Бирок азыр оңолуу жолуна түздүк, кетип атабыз. Бирок качан 100% эмеге жетебиз, аны убакыт көрсөтөт. Анан эме жөнүндө дагы бир кыскача айта кетейин. Биз ушу академияда азыр ушу пландарыбыз болуп атат. Кинофестиваль ачуу жөнүндө. Кинофестиваль ачуу жөнүндө ушундай пландар болуп атат. Былтыр ушул сентябрдан бери ушул иштин артынан эме кылып жүрдүк, ар кайсы этаптардан эмелерин кандай кылсак болот, форматын кандай кылабыз фестивалдын, атын кандай коебуз деп. Анан азыр эгерде айта турган болсок, ошо атын таптык. Эми баягы Ош болгондон кийин Ош шаарынын символу бул Сулайман тоо. Анан биз ошого баягы жок ат төлөп таппай эле ушул Сулайман тоо фестивали деп, ошо именно көбүнчөсүн бул жаштарга арналган. Баягы кыска метраждуу 30-40 мүнөткө чейин тартылган фильмдер көбүнчө ушу студенттер, жаш киночулар, кинолюбитель деп коет, ошолорго арналган. Ушу даже мисалы үчүн журналисттер жанагы документальный же болбосо кандайдыр бир темага тартышат да. Алар да катыша алат. Анан ошо Сулайман тоо кинофестивали деп азыр аты коюлду. Датасын азыр тактап атабыз. Пока азыр Быйылкы жылдан болот. Анан ошо жыл сайын боло тургандай кылып ушундай эмесин түзүп, Бишкектеги кино департамент түзмө-түз колдойт. Ош мамлекеттик университет экөөнүн негизинде ушу базасында жылда өтүүчү фестиваль кылалы деп атабыз. Себеби мунун дагы ушу кыскача эмесин айта кетсек, максаты эмне болот фестивалда? Эгерде Бишкек шаарын карай турган болсок, же болбосо ошол мындайча айтканда эми кандай болот билбейм да, түндүк тарап деп коелучу. Ысык көл, эме болсо Нарын неме жакта маданий иш-чаралар жылына аябай көп өтөт. Кино боюнча эле 10дон ашык маданий иш-чара өтөт экен да. Биз санадык. Акылбез киносыйлыгы, Бишкек кинофестивали, Бир дүйнө, Үмүт, Бишкек страна короткометражка деген бар. Карек, анан дагы эмне эле жанагы дагы бир фестивалдар бар. Баарын эсептеп келсек 10дон ашык экен. Ансыта былтыр биз уктук, Нарында дагы бир кинофестиваль ачылган, Ысык көлдө немелеринде маданий иш-чара аябай көп өтүп турат да. Ош шаарында кино боюнча бир да иш-чара өтпөйт экен бир жылда. Анан айттык, жок дегенде бир жылда бир өтүп турсун. Ушул бир мамлекеттик деңгээлде колдоо болуп, жаштардын колдоосун кылалы депчи. Ошого биздин максатыбыз ушул болуп атат. Ушул региондо жалпы эме жактан кино кызыгуу, профессионалдык деңгээли, анан бизге конокторду ушу план боюнча Орто Азиянын немелерин чакыралы деп атабыз, студенттерин. Алар менен таанышып, сүйлөшүп атып эле мындай кино процесс ошентип жүрүш керек болуп атат да, саясаттын эмеси мененчи. Антпесек студенттердин көпчүлүгү ошол кетип калып атышат. Эмеден кийин ушу Бишкекке кетип калышат, кээ бир башка жака кетип калышат. Ар кайсы менен анан бул жакта мындай эч нерсе кызыгуу жок болуп калып атат да. Ошон үчүн айта кетет элем, ушу негизи эле кино эле эмес, жалпы маданий эмелерде иш-чараларды көбүрөөк өткөзүш керек деген ой кетти да, мисалы үчүн бир музыкальный фестивальбы, билбейм бир ушундай ойлор кетип атат. Демек өнүгүүнүн жолундабыз, алдыда ушул фестивалдын жеңүүчүлөрү дагы өзүбүз болуп калайлы деп ниет кылып кое берели. Анан ийгиликтерди каалайбыз. Жакшы нерсе баштаптырсыздар. Анан кинодогу команда жөнүндө сүйлөшсөк.
Бизде азыр кино жаатында көпчүлүгү финансыга такалабыз, бизде команда жок деген сыяктуу көптөгөн ар кандай өздөрүнүн шылтоолорун айтышкандар көп. Анан канча адам менен тарттыңыздар эле, канча күн съемка болду эле деп сураганыңда эле такалып бардыгы финансыга такайт дагы. Бизде бир 15-20 чакты эле адам иштеди деген сыяктуу. Сиз азыр ош шаарына айтып атасыз да? Бизге буга чейинки эфирлерде деле кино режиссерлор келип жүрдү, ошолордун айтымында. Анан ушул Бейишеден таманында киносу өзгөчө тартылды деп айтып атат да. Анан жанагы талаптарын эми айта албайм дейт да. Мен болгону кичине эле жерге түштүм. Анан бир 5 мүнөттүк эле жер дейт да. Муну Икрам ака айтып атат. Айтып атат да. Ол сразу зонтикти алып келет дейт. Кофемди даярдап, кофе, чай эмне ичесиз? Жанында шамалдатып, эме бойдун тура тургандар келип, укмуш жанагындай кылып коюшуптур. Анан мындай мени буга үйрөтпөгүлө, бизде андай эмес. Шарттары мынчалык эмес десем, жок, бизде ушундай талап коюлган. Биз аткарбасак болбойт. Бул биздин ишибиз деп ушундай дешти. Жанагынын тартуу жараянын силер көрүшүңөр керек эле. Мен аябай таң калдым. Биз андай этапка жакынкы күндөрдө жетебиз деп ойлобойм деп ушундай деди да. Даже ушинтип койду. Себеп дегенде бул үчүн биз дагы да өсүшүбүз керек, дагы да командабыз бышыкталышы керек деген сыяктуу. Же мындай масштабтуу кинону алыш үчүн же ушундай керек деп айтты, ушундай деп айтты да. Анан ошол боюнча сүйлөшсөк. Негизги эмеси мен түшүнүп атам, ал кишинин реакциясын. Бул принципе мындай туура эле реакция. Анан мындай чыткын айта турган болсок, ал фильм жөнүндө. Негизи эле Руслан Акун жөнүндө бир-эки сөз айта кетсем, бул киши мен азыр айта кетет элем, Кыргызстандагы бир кандай десек, чыныгы баягы эл аралык деңгээлде профессионалдар бар да. Кыргызстандын ичинде эмес. Бир оңго жетпеген адам бар да. Эл аралык деңгээлде. Алар деген өзүңүздөр билсеңиздер керек, Руслан Акун бул Казакстанда кино тарткан, өзү мындай айтканда Түркия менен киносу менен аябай тыгыз байланышта. Анан мунун келечеги дагы ошо келечекте пландарында ошо бир эмеге чыгып иштегиси келет экен да. Эми Европа дейбизби же Америка дейбизби, ушул жактарга дагы мындай пландары бар да негизичи. Анан бул ошо Кыргызстанда өтө аз кишилердин катарына кирет. Эл аралык деңгээлде, профессионалдык деңгээлде. Профессионалдык деңгээлде бул эмне деген сөз? Бул кинонун башынан баштап, уже сценарий жазылуудан баштап, аягында ошо премьерага чейин, даже ал бүткөндөн кийин дагы эмне иштер кылынат, бул бүт баарын түшүнөт да. Сценарий кандай жазылыш керек, кастинг кандай жүрүш керек, оператор менен кандай иштейсиң, художникке кандай задача бересиң. Ошол продюсердик жумушту да бул аябай жакшы түшүнөт. Эгер байкасаңыздар, мына Ашыгым деген фильмдин бул продюсеру да азыркыга чейин турат. Бул именно ошол, конечно, Манас деле жакшы режиссер, бирок Руслан Байкенин күчү да бар да бул жактачы. Анын мындай айтканда ошол колдоосу, көркөм жетекчи болуп аткандан кийин бул сөзсүз түрдө мындай айтканда кол тийген да. Ошон үчүн бул укмуш болуп атат. Анан мага дагы жаккан жери бул Руслан Акундун бул команда түзүүдө мындай мен байкагандан бул башкача эме менен тандайт экен да, команданычы. Мисалы үчүн бизде мындай да, көпчүлүк киши негизи эле Кыргызстандачы. Ким бош болсо иштеп каласың да. Ушундай нерсе бар да. Кээде шашып каласың, же болбосо кээде ажыранараган алып каласың дегендей бир моменттер бар. Руслан Акун андай эмес. Өз ишин так аткарган, чынында андай айтканда эмне деп коелу. Баягы жоопкерчиликтүү адамдар болот го. Бул ошолор да алат да. Анан чынын айтыш керек, андай адам болбосоң, бул сени акырын айтат да, кой сен бара берчи деп эле коет. Сөзүн ачыгы, бул ушундай эле кылып коет. Анан бул дагы мындай бирөөнү кыйкыр урушуп атканын, же мынтип атканын мен көргөн жокмун да. Мен ал фильмде ошол Кыргызстандан ошо Казакстанга чейин тартылып, бул кино ошол убакка чейин тартылып туруп, ортодо перерыв болду, 1-2 айга жакын. Анан 2 айдан кийин ошол калган бөлүгүн тартылды да. Себеби дегенде бул жакта эмелер болду да. Сирияны тартыш керек, эмени тартыш керек болгондо ан жакта башка план менен иштеш керек болуп калды да. Себеби Орто Азияда бул баарыбыз билинбегени менен бирибиз жакшы түшүнөт экенбиз. Өзбекстан, Казакстан баягы. Ал жакта таптакыр башкача экен.
Бир мамлекеттен бир мамлекетке өтүш, ошол эле Туркиядан Азербайжанга өтүш деле бул өзүнчө бир кыйынчылыктарды, анан кийин эмелер машакаты көп экен да. Бул жакта деле көп болду машакат. Бирок биз баары бир кошо болгон үчүн бири-бирибизге мындай түшүнүү менен эме кылат экенбиз да. Мындай жардамдашуу боюнча. Анан бул фильм мындайча айтканда азыр командага келебиз. Фильмдин негизги эмеси эмне үчүн хит болду деген баягы эмеси бар да, суроо бар. Казактар өздөрү таң калып, мындай эгер уксаңыз керек, Казакстанда азыр бул биринчи орунда турат эмеси боюнча, акча чогултуу боюнча. Эми элестетсеңиз, казактардын бир фильмдин бюджети там 3 миллион доллар, там чоң томирист дегендер 7 миллион доллар. Бизде андай бюджеттик кино азыр жок, тартыла элек. Ошо менен тартышып, и то эме жагынан мындай уступайт да. Билбейм, идея дейбизби, же тартылыш жагынан. А бул мындай түшүнбөйсүң да бул нерсеничи. Карап отурсаң, биз деле ошо площадкада жүрдүк сөмкөдөн. О жерде эле тартып атат да актерлер, ойноп атасың, карап отурасың. Деп коесуң да эми баягы эмели деп коесуң. Эмне болуп атат дегенсипчи, көп деле мындай эмоциональный болбойт. Бирок сен кинотеатрда көрсөң, ошол эле жерде. Сен болсо көргөнсүң, өзүң көргөн. Башкача эме берет да. Мен ойлоп аттам, бул ошол Руслан Акундун эмеси, режиссердук мындайча айтканда таланты ушул жерде турат да. Бул ошол өзүнүн башында кинону көрүп атат да алчы. Жанагы жерден биз көрө албай калсак, ал ошол жерден ошол кинонун ичинде бул кандай эффект берет, бул уже сезип тартып атат да. Менимче ошондо турат. Анан бул жакта албетте биринчи очередь талант, анан экинчи орунда бул мен ойлоп аттам, бул тема. Өзү эле баягы эмеден бейишке эме Меккеге жөө баруу деген бул өзү баягы илгертен бар да биздин эмебиздечи. Бул теманыкы, анан актердук состав, команданы да айта кетиш керек. Сиз айткандай жанагы мындай эмени көндүрүп коесуңар деп айтып атпайсызбы, Икрам ака? Билбейм, өзү бир киного чакырышкан дейт да. Күндүзгү сменага чакырган дейт. Мен бардым, 5 эле минут дейт. 5 эле минутты тартып эми монтсем эле столду алып келип отургузду, стол менен сууну берип атат, чай эмне дейт. Анан мен таң калам да, дейт. Биз антип тартпайбыз негизи деп айтып атпайбы? Бирок ошо тартышыбыз керек. Ошентип тартышыбыз керек. Себеби дегенде мына сизге жана кичинекей эме тартып көрдүк депчи, пилотка. Эмеси оор болуп атат да. Бири-бирибизди түшүнүч. Анан азыр бизде ушундай болуп атат, ушу бир ошол кийим айырмасы жок. КВНщикпи, Москвадан окуганбы, Америка. Келсе ошого балдар менен иштешип, мындай эмесин баягы тартибин үйрөнүш керек болуп атат да. А тигил жакта ошол Икрам ака туура айтат. Ал жакта жөнөкөй адам болгон жок командада. Ар бири бир 10дон 15тен ага чейин киного иштеген балдар, бүт барычы. Бар кичинекей мынтип коюп чыгып кетип койгонуң деле карасаң 20 фильмде иштеген да булчу. Мен тааныйм. Башкасын айтпайлы ой, көпчү немелерде. Ошон үчүн биз ага келишибиз керек. Бул акча деле маселе эмес, бул биринчи очередь баягы кесиптин профессионалдыгына жетишибиз керек да. Бул чын айтканда чоң эле проблема азыр учурда. Именно Ош шаарында. Бирок ойлоп атабыз, могу киноакадемиянын бирден бир максаты, милдети деп койсок деле болот. Ошол жаңы кадрларга бир эме берели деп. Азыр ушунун үстүндө бир эмелерди өзгөртүү эмесине жүрөбүз деп атабыз да. Пландарды түзүп атабыз. Кантип ушуну өзгөртсөк болот ситуацияны депчи. Канчалык колубузга ишке ашат, колубуздан келет, муну убакыт көрсөтөт. Көпчүлүк мамлекеттердин тарыхый сериалдары көп. Мисалы үчүн тарыхый сериалдар дегенде өзүңүз түшүнүктүү болсо керек. Биздин Турциянын, Өзбекстандын, Казакстандын деген сыяктуу. Бизде дагы ушундай тарыхый сериалдар качан тартылышы мүмкүн? Менин оюмча аз эле убакыт калды. Сиздер жанагы кыргыз сериал деген эме ачылган отдельно, билесиз да. Кыргыз фильм киностудия, кыргыз сериал департамент бар, бирде. Үчөнүнүн эмелери бар. Анан ошо кыргыз сериалдан азыр мен угуп калдым. Бир эме башташыптыр. Где-то 20-30 жылдардагы ошол тарыхый, ал деле тарыхый кирет да. Ошондой 100 жыл мурунку окуя болуп атпайбы? Ошол жөнүндө азыр бир сериалдын эмесин даярдыгын башташыптыр да.
Мен ойлоп атам, быйыл тартылса, может быть, Жакын аралашты. Жылдын аягындабы же болбосо бир ага чейинби, мен оюмча элдер көрүп калат деген ойдомун. Демек жакын. Ага деле жакынбыз. Албетте, азыр деген Жана көлөмдүү тартышат эмеспи? Биз ушул эле Турция мамлекетин алсак, Даңазалуу Дор деген сериалын билесиз. Канча бөлүмдөн турат. Биздин өлкөдөгү ушундай бир тарыхый сериалдарды, ушундай көлөмдүү, бизде көп эле кыска метраждуу да. Полнометражный, кыска метражный. Эми жок, ага биз келебиз. Вот мисал үчүн азыр Ушул жолду басып өтүшүбүз керекпи же? Ушул жол менен башып эң туура айттыңыз да. Себеби дегенде биз азыр ошол Туркиядагыдай мең акчаны 100 серия кылып тарткыла деп берсе дагычы, биз тарта албайбыз аны. Биз элементарно аны жазышыбыз керек биринчичи. Бизде андай специалисттер, андай көлөмдө иштеген сүрөтчүлөр, андай көлөмдө иштеген эмелер команда жок. Баягы эле проблема келип атат. Биз баары бир акырындан болуп атат, анан келебиз ага. Ушул этаптардан. Анан эң негизги маанилүү жерин бул жерден айта кетейин. Мамлекет тарабынан 2 жыл болуп калды. Киного, именно маданиятка дагы эмес, киного акчаны өтө көп бөлүп атат. Өтө көп бөлүп атат. Именно мамлекет тарабынан да. Мурун деген биз ошол кыргыз фильминде ассистент болуп иштеп калдык. Ал кезде фильмдердин бюджети ошо $50,000, кээде болуп калчу там $30,000 беришчү, ашып кетсечи. Мындай болуп турчу да, анан бир кымбатыраак эле ошо бир канча бир $100,000 жетпеси жок да. Анан ошо мамлекеттен ошондой болчу. А быйылкы жылы укмуш грандиозный проекттер башталып атат. Эртөштүк деген проектти баштап атышабыз. Анан бюджетин эми укмуш дейт, короче, ал канча миллиондогон долларлар да. Андан сырткары ошол жанагы кыргыз сериал алга дагы ошо кошулат да, баары бюджет бир. Алардын бюджеттери көбөйгөн. 3-4 эсе көбөйгөн. Негизи эле 2 жылдын ичинде кыргыз киносунун акчасы мамлекет тарабынан бөлүнгөн бул 10-15 эсе көбөйдү. Жакшы көңүл бөлүнө баштаптыр да мамлекет тарабынан. Укмуш бөлүнүп атат. Андан кийин бул жактан ошо сиз айткан келебиз. Бирок канча жыл экенин билбейм. 3-4 жылбы, 5 жылбы. Бирок өнүгүүнүн жолундабыз. Сиздин азыркы учурда жеке өзүңүздүн ушундай кино тартуу планыңыз, мисалы үчүн кандай аталышта болушу мүмкүн? Жакынкы арада жаңы кинолоруңузга күбө боло алабызбы? Менимби? Мен азыр бир проектке чакырып атышат. Мен ал жакта мындай сценарийин деле азыр окуй элекмин. Режиссер катары тартып беребиз деп чакырып жатышат. Андан сырткары дагы бир продюсер менен сүйлөшүү жүрүп атат азыркы учурдачы. Мындай кандай десек, бул кино процессинде эгер айтсам, бул мындай акчасы жок, иш кылыш оор да. Анан аз акча менен кылсаң, же анын жакшы болбой калат. Сен күткөн жыйынтык жок. Себеби техниканы чакыра албайсың, командаң аз болуп калат, баягы жанагы айтып кеткен немелерчи, проблемалар чыгып баштайт да. Ошондон көрө аз акча менен тартса татпай эле койгон жакшы да. Анан ошон үчүн азыр эмесин азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Дагы мындай 1 ай, 2 айдын ичинде билинет да бул нерсечи. Мынча эле бюджет болуп калган болсо, мен лучше татпай эле коебуз дейм да. Бирок биз ойлогондой бюджет чыкса, анда Кудай буйрса, ана бир күзгө кылса болот. Бир проект. Андан башка быйылкы жылы мамлекетке негизи эмелер бар. Кыргыз фильм, департамент киного диплом болсо, сен окуу жай бүткөн деген бир 5-10 жылдык стажың болсо, сценарий жазып, мамлекет тарабынан акчасы болот да. Өтсөчү. Мен быйылкы жылы бербедим. Себеби бул жакта эме болгон үчүн, анын процесстери мындай эме да. Кандай десем, сен ойлогон Бишкекке барышың керек, анан ошон үчүн Ош шаарында болуп аткан үчүн азыр быйылкы жылы бербедим. Быйыл только ошо жеке ишкерлер менен иштеп көрөлү деген ушундай план болуп атат. Сөзсүз түрдө ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Убакыт деген убакыт экен, бизге бөлүнгөн убакытта соңуна чыгып баратат. Деги эле кино сүйүүчүлөргө айта турган сөзүңүз? Кино сүйүүчүлөргө мен баягы кинону мындай айтканда кинотеатрга барып аткан адамдарбы же жалпы эле?
жалпы кино эми кайсыл тараптан болбосун атайын кыргыз киносун көрүп Мен азыр колдогон. бир эмени унутуп кетиппин, кечиресиз. Мен дагы ушул учурдан пайдаланып айта кетейин. Ош мамлекеттик университетинин ошо киноакадемия бөлүмүнө негизи эле азыр мындайча айтканда быйылкы жыл 11 класста бүтүп аткан окуучуларга айта кетет элем, келип тапшырыңыздар. Себеби азыр баазы оңолгон, техникалык тараптан мугалимдер, жаш мугалимдер келген. Сентябрдан дагы көп мугалимдер келет. Анан эгер киного кызыгыңыздар болсо, актер болом деген, режиссер болом деген. Себеби мындай экен да, ата эне деген баласын алыска жөнөткүсү келбейт экен да. Ушу эгер Ош шаарынан, эмеже Баткен шаарынан болсо, Бишкекке караганда бул жак жакын. Ооба. Контракттар азыр тең болуп калган. Эгер алыс эмес болсо, жатаканасы жатакана берилет. Ош мамлекеттин жатаканалары укмуш да. Ошон үчүн айтат элем, ошо эгер үймөңүздөр болсо, бири-бириңизге айтып, ошо анан бул жактан дагы бир айта кетчү нерсе, окуучулар эле эмес, бул жак жаш карабайт. Бизде азыр 60ка чыккан студенттер бар. Себеби дегенде баягы убагында диплом албай калышып, анан азыр жок, мен окушум керек деп азыр окуп жүргөндөр бар да. 50ге чыккан студенттерибиз бар. Бул мындай билим алуунун баягы эмеси жок да, чеги жок. Анан кино сүйүүчүлөргө айтат элем, ошо кино көрүңүздөр, баалаңыздар. Анан албетте бул жакта мындай дагы нерсе бар. Баягы элдин үнүн угуш керек. Эгерде фильм сиздерге кандайдыр бирөөнүн фильми же болбосо ошол жактагы мааниси жакпай атса, албетте муну комментарийге жазыш керек. Ооба. Себеби жаратуучулар бул эл менен байланыш болуп туруш керек да. Менин оюмча бул мындайча айтканда эмеси жок. Анан баягы сөгүнүп жазбаш керек. Негизги эле баягы Менетти баалап десеңиз. конструктивный мнение деп коет. Себеби дегенде бул жагынан ачык эле айтыш керек. Кино азыр бизнестин бир түрү да. Ооба. Анан ошол жаратуучу менен баягы кино көргөн адамдын ортосунда берки деген акча төлөп көрүп атат да. Анан бекер көргөн жок. Анан эгер дагы кинодон бир кандайдыр бир маанайы бузулуп, жакпай, анан ал жактан дагы тем более бир немелерди көрүп аткан болсо, аны айтыш керек. Биз элдин үнүн угушубуз керек да, анан элдин мындайча айтканда эмесин да кээде карап койсок болбойт да. Албетте ар кандай комментарийлер бар. 1000 адам болсо 1000 ой болот дейт, бирок объективдүү кылганга аракет кылыш керек да. Ошон үчүн баарыңыздарга рахмат. Сиздерге да ийгилик каалайм. Ушинтип ишиңиздерге ийгилик. Сиздер менен да көп алда көп жолугушабыз деген үмүттөмүн. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Негизи биздин Ош ТВ подкаст берүүбүздүн өзүнүн демөөрчүсү бар. Башка демөөрчүсү бул Барбол кондитердик компаниясы. Дал ушул компаниянын атынан ушундай сертификатты сизге ыйгарабыз. Рахмат. Ош шаарындагы кайсыл дүкөнүнө барбаңыз, өзүңүз каалаган продукцияны тандап алып, үй бүлөңүз менен даам сызып коесуз деген ойдобуз. Анан жалпыңыздарга Барбол кондитердик фабрикасын сунуштайбыз. Майрамдык маанай тартуулайт. Сиздер дагы сөзсүз түрдө Атамекендик өндүрүштүк компанияны колдоңуздар. Сизге дагы ийгиликтерди каалап калабыз. Алдыда дагы да болсо жаңылыктарды күтөбүз. Биздин студиянын эшиги сизге дайыма ачык. Кандай жаңылык болбосун, бизге келип сөзсүз түрдө биз менен бөлүшөсүз деген ойдобуз. Чоң рахмат. Сиздерге да ийгилик каалайм. Дагы бир жолу рахмат. Мына ушундай маанайда биз дагы бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.